Жатып калыптыр. Ana Toygan ajeke barıp ziyaret kılıp koydu da Kızır Hacı менен barıp kaldım men. Barsam действительно damla orup atıptır. Orup atkan eкен andan keyin demsal dep koydu anan meni Hasan Hacılar. Anan men damlany bar karmalap dem salıp başladım. Anan estep ele özüne gelip ele andan keyin jakşı bolup kaldı. 3 gün katarından ziyaret kılıp orup atkanda şıltoo kılıp barıp 3 gün katarından dem saldım. Şeyh Juwa damlany. Kaddimgidey turup janagı ukoldoru neme salgandары немелерин чечип какайып туруп жукаш таксыр жукаш дейт элем атым Жумалы анан Hasan Hacı Toygan Hacı экенлер ушу баягы эркелетип жукаш деп коюшту ошондон жукаш дешти мени жукаш таксырым сизде бир чим бар экен деди кандай чымын сиз дем салың деди анан сылап дамланы ушинтип кармалап ушинтип массаж кылып анан дем салып койсом сакайып калды анан ошондон баштап анан ал сен дем салбайт элеңиз жок имамчылык кылчу элем дордойдо анан мынчалык бир жогорку немеде чыгып бир дем салбайт элем да анан кийин чубак дамла сакайгандан анан мен дуасын берди дамла чын жүрөктөн дуа берди Аллахым сенин эмиң эм болсун демиң дем болсун ушу сенден адамдар шылтоолуу бир шифа тапсын деп мага катуу дуасын берди анан ошол күндөн баштап чубак дамла мага ушу адамдарды ушу селдей кылып эле дордойду көздөп айдап турду да Россияга барсам бирде суроо берди элден ошо жим кирип кетти андай тияк бияк деп айтты да дордойдогу жукаш таксырга Жумалы Hacıга баргыла деди анан да бир эки карын айтат эле Нурмухамед кары анан Жылгар кары деп айтат эле анан көбүнчө мага басым инимде бир тууганымда ошо басым жасайт эле да анан бир окуяны айтып өтөйүн чубак дамланын урматы да бир чубак дамлар ошо тамчы гезиттен анан бир телевидениеден чыкчу эле суроо жооп кылып чыгып оор жиңгир ооруп калган экен да бир жакшы үйлөнгөн эмелер экен жаш жубайлар Токтогулдан ушу мени телевизордо көрүп турам дордойдо ушу аялым ооруп калды апарууга молдом калбады ушинтип эле путу иштебей калды дейт оң путу дейт ушу кирдин суусун төккөн экен да эми азыр эми септик деген пайда болуп калды ошого төгүлүп анан мурун кирдин суусу чачып ийет го ошо жиндин үстүнө төгүлүп калса эми жиндер эми дагы сөөктү жейт да ошондон жин илешет да өзүнүн ийнелери болот эми жин калкын биз көрбөйбүз да эми ошо бир нерв немеге уруп коет да тамырга ошондон иштебей калат анан мен айтса керек деп турам менчи шам намазы эле шамдан кийин туура эле эми кимге айтам суроосун берип болду ошондо ооруп атат андай мындай окутпаган молдом калбады анда туура эле эртең шейх Жумарыга алып келгиле деди дордойдо отурат деди бакыйган чоңуңуздар ой киши деди жигит деди мен айтсаңар деди угуп турам ошол угуп атам мен ушу дарат алып атам да шейх чубак дамланы уят кылып койбойюн эми Алладан сурады биринчи эми 2 ракат истихара намазды окудум таратты алып гусулданып таза даярданып анан суулар даярданып эми эртең менен алып уже кеттик деп ошо шамдан кийин ада Токтогулдан чыгып жөнөдү эми 2-3 сааттык жол эми эртең менен келет да андан кийин дордойдо ушу мечитте отурам келди чындап эле ушу машинеден көтөрүп түштү жанагы жигит аялы анан чубак дамланы айткан сизби деди ооба деп баштадым окуп Ясинди окуп Вакыяларды Рахманды окуп ухруж бизимдер деген арабча да эми Алланын өкүмү менен чык деген сөздү айтып мен каттуу ушу дем салдым баягы басып кетсе болобу машалла бас Алланын өкүмү менен басып бер коркуп атам дейт басып бер деп бычак менен сайып койгон бир эки жерлерин жан киргизип эми Алланын өкүмү менен уят болбошум керек ушинтип анан баягы басып кетти да анан пулду берип атат мага багычы мына пул деп анан үшүрдөп дамлага чай алып берген бир жерим бар күлдүрүп эмне бул дейт анан кийин анан бул үшүр дамла деп койдум ушундай бул биле бир чекеси эми ошон үчүн эми ушу күнгө чейин азыр эми дамыланын көзөтүү рахматы рахималлах Кудай рахматын алсын ушу күнгө чейин дамыланын адамдарын окуп калам окуйм бул күнгө чейин чогуу дамыладан баягы Жумалы дамыланын Жуманы Hacı деп окутушат мага анан ушу күндөн эми себепчи болуп сакайып кеткендер андан көп Алла ыраазы болсун ушинтип динге кызмат кылып келе жатабыз имамчылык деле кылабыз анан эми бул кесип кылып албайбыз жин чыгаргандарды эми ал ошо жинди баягы эме да алигинде бир чорый магия деп коет кирип аны таап алып жиндердин тилине кирип кылат ушу мазаларын казып немесең анда жиндер урат операция кылгандай эле жөн эле кирип кетсе жин Алланын өкүмү менен эле окуп койсоң бул совиш бергенин алып элечи ушинтип коюп атабыз эми соопчулук анан кесип кылып алган жерибиз жок ажеке ушундай анан баягы машинада кетип атканыңызды айтып бербейсизби кайсы машинада кетип аткан Шейх Жуwa
Rahmatullah. Ошо кызык окуя да ошондо баягы биз 2019-жылы акыркы ажылык кылган экен эми рахималла чубак менен ажылык кылып тойгон эжеке бар. Анан ушу Меккеде жүрөбүз, анан Меккеде жүрүп анан чубак дамылла мага бизге чай беребиз деп калды. Ошо Албек деп белгилүү бир алги тоок дажажа бар, тоок. Ширин да, ошону бала ошону жейбиз да. Анан Бангладештен келген алги таксисттер. Пак бекен ушундай бир аксакал эле киши. Ушуга чыктык, бир 7 өрүндө бир Одиссейге кошкон машина, японский машина. Ушу менен чыктык, дамылла астында отурат, чубак дамылла. Биз аркада отурам, анан бир нерсени сезип калдым, бир арабтын көпкөн жигит экен деми? Катуу айтайм, ушу 200-дүн үстүнө келет ата баягы. Маккада алгында мындай жолдор бар, көпүрө, асма көпүрө. Минге коюп келет, карап келет, ушу столдук макан кармадым мындай кылып. Баягы келип көпкөн жигит койду да ушу машинени. Койгон, ондай бир 15 метр эмес, бир 5 метр ыргып туруп анан жолго түшүп, баягы чал ла иляха иллаллах анан айтып оңдоп кетти, дамыланын ачкысы түшүп, телефону түшүп кетти машина ичине. Анан барып, анан дамыл айтты, ушу такси неме айтты да. Куш ала тур деди да. Жүр, сен ham жүрө бер деди, такси айтты. Пулуңу, эки эсе пулуңду берем деди дамылачы. Дамылада пул жакшы да, алхамдулилlah. Бардык, отурабыз, жедик, бүттүк, отурдук, 1-2 саат отурдук Албекте. Анан кайткандан кийин дамыланы ушу кетип сурадым да, дамылла, чыныңызды айтыңчы эми. Сиз ошол жерде ажалыбыз жетип атты, өлбөдүк эми. Кандай ойдо калдыңыз десем, дамыл айтат. Биринчи өзүм эмес, силерде эмес дейт да. Биринчи мен сени ойлодум дейт да, Жукасовденсин дейт. Ушу коёш дамылланын баласын жубак дамылла ажыга апарып, ушу Албек алгы тоокту алып берем деп, жедирем деп, ушу тарада өлтүрүп коюпту деген сөзгө калам деп, андан көрө өзүм өлсөм эле деп, мындай бир аянычтуу, бир сүйүнүчтүү бир сөздөрдү айтты да. Ушу өзүн ойлогон адам эле да бул. Өзүн эмес, ушу бирөөнү ойноп, бирөөнүн өлүмүнө, бирөөнүн тагдырын өзүн койгон адам эле да. Ушунчалык бир жүрөгү ушундай жүрөгүн берген, динге ушундай бир диндеги адамдарды мындай бир сүйгөн адам эле да. Ошон үчүн эми дамылланын эми рахматылыкты Кудай Таала рахматын алып бейиши менен сыйлаган болсун иншалла. Анан эми акырында бир дамылланы көп эстеп койдук, эми Кур'ан окуп коебуз иншалла. Андай бир Кур'ан дуаны. А'удhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ ومرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Кудай Таалам өткөндөрдү гамиша рахмат кылып, сайышта жаннат кылсын. Алакан жай 10 миң деп турган бардыгыбыздан дуа үмүткар болуп өткөн ата-энелерибиз, жакын урукту, туугандары урухуна хадия кылып багыштадык. Дин исламга кызмат кылып өткөн устазыбыз, шейхибиз, шейх Жубак Дамылланын урухуна багыштадык. Кудай Таалам Дамыллабыздын кызматына Алла разы болуп, өзүнүн Райян жана ошондо Жаннатын Наим бейиштеринен жанын бейиште кылын.
Canın cennette kılını Kudaydan surayız. Allah'ım rahmatını alıp özünün vada kılan beşiminin çok damıllahımızı silasın. Amin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.